Ойлонсоңуз сиз ушу умтулган кезде канча мүнөткө жетесиз, канча күн ушинтип жашай аласыз? Таштандынын бир 70-80% мындай эле бөтөлкө болот. Могу жерде тешиктер болгондо ар бир шаар бул бир организмге окшош. Мурун Бишкек шаары бул эң жаштуу шаар деп айтылчу да. Азыркы учурда Бишкек шаары жаштуу шаар болбой калдыбы деп ойлойсузбу? Биздин Кыргызстандын, биздин шаарыбыздын эң чоң көйгөйү бул мындай кайдыгерлик да. А эгер бизге боло берет, мындай кичинекей эле хотя бы 30 квадрат болсун деп эле ала берсек, анда ушундайды кура беришет биз үчүн. Шаарда мындай эч ким деле эшикке чыгып бирдеме кылгысы келбейт да. Салам достор, бүгүн сиздер менен мен Калмурзаева Роза ОСК Кыргызстан YouTube каналында жаңы чыгарылыш. Бүгүн биз менен урбанист Атай Самойбек. Өзүңүз жөнүңүздү тааныштырып кетсеңиз, канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келе жатасыз? Кайсыл жакта окудуңуз? Кайсыл жактан билим алдыңыз? Саламатсыздарбы? Менин атым Атай Самойбек. Мен өзүм кесибим боюнча шаарманмын, урбанистика боюнча адисмин. Өзүм 2012-2016 Түркияда окуп, бир аз дагы Португалияда Лиссабон шаарында окугам. Анан ошол 2016 бери Кыргызстанга кайтып, урбанистика тармагында иш жүргүзүп жатам. Атай байке, сиз айтып атасыз, башка шаарларда окуганмын, башка шаарларда болгом депчи. Ушул Бишкекке келгенде эле көзгө бир тийиштүү көрүнгөн нерсе сиз үчүн эмне болду урбанистика боюнча? Ар дайым шаар мындай бул бир туруктуу бир субстанция эмес да, ар дайым өзгөрөт. Бул ар бир шаар бул бир организмге окшош. Анан мен кеткен учурда бул мүмкүн ностальгия, кичинекей эки кабат, 3 кабат үйлөр, парктар, сейилдөө үчүн көп зоналар бар болчу. Ал эми азыр урбанизация аябай ылдам түрдө болуп, элдин саны көбөйүп, азыр 1,5 миллион киши жашайбыз да шаарыбызда. Азыр мындай кичине кедегеде тыгымдар, ызы чуу, же мен да чоңоюп да көйгөйлөр көбөйдүбү, бирок жакшы бир мурасыбыз бар. Көптөгөн шаарларда тротуар маселеси аябай корчу турат. Бизде Кудайга шүгүр борбор жакта тротуарлар бар, бак тарактар бар. Бирок тилекке каршы турмуш тиричилик менен алектенип, өзүбүз ошо мурас жөнүндө унутуп калгандай сезилет да. Анан мисалы ошол эле бак тарактар ар дайым боло тургандай эле сезилет. Бул бирок байкап атабыз, кыйылып жаткан жерлерде ызы чуу көп болуп, күн тийип, мындай ыңгайсыз шарттар көбөйдү. Ошондуктан азыркы учурда ошол мындай 14-15 жаштагы балдар мындай трансформация болот го, ошо бирок ошол учурда мындай подростковый период деп коет го. Ошондой болуп сезилип атат да. Шаарыбыз мындай жакшы жашап анан эң биринчи турмуштук көйгөйлөргө душар болгон кезде сезилет да, аналогия катары. Сонун сиз айттыңыз, мен башка жака кеткенден кийин чоңойгондой сезим болду депчи. Биздин Кыргызстандын, биздин шаарыбыздын эң чоң көйгөйү бул мындай кайдыгерлик да. Жаңы үй болобу, эски үй болобу, бул шаардын борбору бакып көрүп калды. Анан ошол эле учурда бизде мындай байкап көрүңүздөр, бул деле бул жака чыгып байкап көрсөңүздөр, биз азыр аллергия эмнеден? Аллергия, чаң. Бизде жакшыртуу, жакшыландыруу болбогон аянтчылар аябай көп. Бирок мыйзамдарга карап, биздин деле мыйзамдарыбызда мыякта мындай оголенный участки земли деген болбош керек да. Ошол же газон, же чөп, же отсыпка болуп, мындайлар өсүш керек. Бир нерсе өсүш керек, же жаап туруш керек. Мисалы бул жакшы өрнөк. Карасаңыздар, адам барганда психологиялык жагынан дагы, бул ар түрдүүлүк жагынан дагы туура болот. Экинчиден, бул дагы абанын касиетине, адамдын психологиялык абалына дагы мындай жакшы бир өбөлгө түзөт. Көзгө да жагымдуу. Ал эми бардык жер асфальт боло берсе, бул дагы мындай аябай ысык берет. Өзүңөр да тердейсиңер, анан жалпы шаардын дагы температурасы жогору болот. Айылда биз мындай жаз келгенде апам бизди эшикке чыгарып алып эле огородко гүл эккиле, чөптөрдү үзгүлө, ордуна мону эккиле деп ар кандай гүлдөрдү эктирчү да. Прям эми айылда билесиз да, ажатканы эшикте, ошол жакка чейин эктирчү да. Шаарда мындай эч ким деле эшикке чыгып бирдеме кылгысы келбейт да. ТСЖ багы субботник дегенде эле чакырып, гүлдөрдү эгип, дарактарды бирдеме кылып актайм деген убакта эч ким деле чыкпайт экен да. Азыр штраф деген чыгып калыптыр, 500 сом төлөп коесуң, өзүң чыкпайсың. Эптеп жыйнап коюшат, эптеп карап койду, болду. Бардыгы өзүнүн иши менен акча табуу жолунда эле жүрүшөт. Бир дагы ошол сизге айтып кетчү нерсе, бул эмне үчүн жашыландыруу, бактар менен сыртка чыгып иштөө, жер менен иштөө, бул аябай жакшы табигый антистресс экен. Ошол эле учурда мисалы Жапон мамлекетинде мектепте болобу, жумушта болобу, офистеринде, мектептеринде сөзсүз түрдө бир күндө 10-20 мүнөттөн бери жерде иштейт экен. Клумбалар болот экен, өсүмдүктөр менен алектенет экен. Анткени бул ошол аябай урбанизация болгон шаарларда, стресс көп болгон жерлерде бул ошо стресс гормондорун азайтат экен. Анан серотонин, бактылуулук гормону көбөйөт экен.
Бул бизге ошо мен дагы сунушум, урматтуу эл журт, биз ошо жашаган жерлерибизге дагы мындай, биз да табияттын бир мүчөсүбүз, биз кожоюн эмеспиз, экосистеманын кожоюну эмеспиз. Биз канчалык деңгээлде табигат менен жылуу мамиледе, таттуу мамиледе болсок, ошончолук деңгээлде табигат да бизге жагымдуу нерселерди берет. Бул таза аба ырайы, бул жакшы психологиялык ой жүгүртүү, жакшы психологиялык абал. Анткени биз азыркы учурда шаарларыбыз бул стресстин көбөйгөн жана стресси көп болгон бир аянтча болуп калды. Ошондуктан канчалык деңгээлде биз жашоолоорго көп убакыт бөлсөк, көңүл бурсак, ошончолук деңгээлде биздин шаарыбыз өнүгөт, көгөрөт, өсөт жана чындап эле куттуу шаарлардан болуп калышы мүмкүн. Процесс кээде бактар ооруганда аларды кыйыш керек, бирок кыйганда толук кандуу кыйыш керек да, ушул эле пенёкторду тамыры менен алып, таза кылып жаңы бак тегиш керек. Анткени тамыры менен албаганда бул жакта грибковый заболеваниялар, жаман заттар, жаман организмдер болушу мүмкүн. Алар биздин башка бактарга да негативдүү таасир тийгизиши мүмкүн да. Оорулар бул жакта оорунун очогу болуп калышы мүмкүн. Айтчу го бир даракты алгандан кийин жанына дагы бир даракты же болбосо 5 даракты эк депчи. Азыр алгандан кийин бунун ордуна эчтемке эгилген эмес да. Анан экинчиден, мисалы биз эле ошо биз эгерде экологиялык абал, санитардык абал десек, тилекке каршы биздин бул зоналарда сөзсүз түрдө бул көбүнчө автомобилисттер үчүн же ошол тазалыктын автоунаалар үчүн пландалган. Тилек ошондуктан эгерде биз жакшы пландасак, бул эки тараптан болуш керек. Жүргүнчү келип, жолго чыкпай туруп, таштандыны ыргытып койгонго шарт түзүлүш керек. Тилекке каршы азыр адам баласы келип, мүмкүн даже ПДДни, жол эрежелерин бузушу мүмкүн. Анткени ал бул жакка чыгып ыргытып жатат. Жакшы пландалган нерсе эки жактан болот. Жүргүнчү дагы бул жакка да достугу болуш керек да. Мисалы мен өзүм жашап аткан жерде, Кулатова, Элибаевада жашайм. Ал жерге чыккандан мен корком да, мындай машинам ол жерден өтөт, айдайт. Анан келгенден кийин эле коркосуң да бул жерден басылганча мынтип четтен ыргытып качасың, неге дегенде машина сүзүп кетеби депчи. Ошондуктан бул жер мусор, лай, мындай кир, бул жактагылары мындай ичинде эчтекеси жок эле турат. Анан байкап көргүлө. Мен жайында дагы тазалыкка да сунуштамакмын. Ушундай эле жөн гана контейнер эмес, кээде жерлерде атайын ошо бөтөлкө чогултуучу атайын ошо контейнерлер коюу да. Анткени эгер жайында байкап көрсөк, анализдеп көрсөк, таштандынын бир 70-80% мондай эле бөтөлкө болот. Анан биздин кээде адамдар акылдуулугун көрсөтүп ушундук кылып чогултуп коюп атат. Бирок жалпысынан эгерде мындай таштандыларды карап, сиз айткандай четинде таштанды көп, чет жактарында, ортолорунда таштанды аз. Анан кээде учурларда таштанды муякта көп жылып калат. Анан биз ошо тазалыктын кызматкерлери ушул бир жерге көп убакыт коротот да. Эгерде ошол эле 5 контейнерге баарына бирдей шарт түзүлсө, мындай бирдей толмок да. Кыргызчасын унутуп калыптырмын, бирок приствольный круг деген нерсе болот да. Мисалы, бул ар бир бак дарактын тамыры болот. Тамыры ал дагы дем алыш керек. Демди кантип алат? Бул жерден алат. Эгерде ушинтип баарын асфальттап, бетондоп койгондо, ал адам баласына мындай унутуп койгондой сезет да. Ойлонсоңуз, сиз ушу унутулган кезде канча мүнөткө жетесиз, канча күн ушинтип жашай аласыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө ачык жер менен дем жамгыр жааганда дагы көптөгөн нерселерди өзүнө кабыл алат. Анткени бул дагы табигый дренаж. Бул көптөгөн сууну өзүнө алып, бизге бул жак жалбырактарга пайдалуу болот, багына да пайдалуу болот. Ошондуктан сөзсүз түрдө урматтуу замандаштар, урматтуу туугандар, ушундай нерселерге уруксат бербегиле, ушундай нерсеге көңүл бургула. Бул асфальттап койгондон эч бир пайдасы тийбейт да, жөн гана бир зыян эле тиет бак даракка. Балким бир жылдан кийин бул дарак деле келип туруп кыйып салышат. Кыйып салышы мүмкүн. Же мындай да, өзү оорулуу болуп, бул мындай мүмкүн 100 жыл жашаган бактар ушундай чечимдерден убаланан 50 жыл же 30 жыл азыраак жашашы мүмкүн. Өсүш мүмкүн. Мен аны табигый бир зат, жаны бар бир зат катары кабыл алгандыктан ушуну айтам да. Булар табигый жерлерде 150-100 жыл өсө алат да. Бирок шаарларыбызда аябай көп тез эле кургап калат. Анан бул жерге суу келген жери жок да. Могул жакта арык турат, а бул жакта мындай тамак ичпей эле канча күн адам тамак ичпей канча бир ай жашаса, бул балким. Жок, азыр бул чоң бак болуп, тамырлары кеңири болуп суу алууда, бирок азыркы могу бактар жаш бактарга кыйналып калышы мүмкүн. Бизде мэрия да буну кырккандан кийин келип туруп алып, анан ордуна бир нерсе кайра ээп койбойт. Же бул жерде
жакшы бизнес эмес экен. Бизнес бар жерлерди мен билем да, бизнесмендер келип солярка куюшат, эптеп ушул дарак курап калсын дейт, кыйып салса анан бизнеси көрүнүп калсын дешет да. А бул жерде мындай кесип туруп кайра ордуна жанына эгип койсо башка уже өсүп калмакпы дегендей да. Мынуго 2 жыл 3 жыл точно бар да, муну кыркканына туурабы. Көбүрөөк болушу мүмкүн. Могу бизде кантип сугарылат? Бизде арык менен суу келет. Анан кээ жерлерде атайын биздин зелехотун жаап коет. Анан мындай кетет да. Бирок ошол эле жаппаган учурда дагы могу жерде тешиктер болгондо жер суу менен сууну кабыл алып туруп мындай нымдуу болот да, жердин ошо анан жердин нымдуулугунан бул бактар тамырлар менен кабыл алышат. Бирок эгерде үст жагынан сугарганда бир ошол суунун 30-40% жөн эле кайра испарение болуп жөн эле күндүн улам эркемет кетет да, кургап калат да. Ошондуктан аракет кылганда же капельное орошение кылыш керек, же бул жакта да тешиктер менен жердин нымдуулугун сакташ керек. Балким сиз кетип атканда мындай жаш, өзүңүздү сүйүктүү үйүңүз катары эле принимать этип жүрсүз бул жердечи. Анан келгенден кийин сиз уже үйүм оказывается башкачараак болуш керек экен деген балким ой болгондур. Анткени 18 жаштагы жигит менен 30 жаштагы жигиттин көз карашы өзгөрөт экен сөзсүз түрдө. Анан ал жакта дагы билим канчалык деңгээлде көп билсең, ошончолук деңгээлде көз карашың да өзгөрөт экен. Азыркы учурда мурун мен эс алган жерлерим, досторум менен ойногон жерлерим, үй бүлө менен барган эс алуучу жайлар, коомдук мейкиндиктер болсо, азыркы учурда ошол эле учурда тыгымда турганда же ошол эле учурда башка адамдарга курулуш боюнча, архитектура боюнча консультация бергенде дагы башка факторго дагы мындай көз бурат экенсиң. Ошол эле учурда мурун 20 жыл мурун эч ким мындай тыгым дегенде койчу каяктагы. Ушул тыгым боюнча бир суроо да, сиз айтып атасыз башкачараак болчу депчи. Вот менин оюм боюнча маршруткалар болгондо ошо 18 адамдуу месталар азыр 40 месталуу автобустардан көрө тезирээк элдерди жеткирип, бунчалык көп адам мындай тыгымга болбочу деген ой болуп атат да менде акыркы убактачы. Кантип ойлойсуз ошону? Алар дагы маршруткалар бул ошол учурдун ошол убакыттын бир талабы бар болчу. Ошол талаптарга жооп берчү. Бирок мен азыркы учурда ошол маршруткалардын доор өттү деп ойлойм. Анткени маршруткада эле 18 киши отуруп барган эмес да, ал деле ошол 18 маршруткадагы бул коопсуздук шарттарына жооп берчү эмес. Бул өзгөртүлгөн грузовой маршруткаларды биздин пассажирга ташууга өзгөртүп койгон. Анан экинчиден коопсуздук маселелери, үчүнчүдөн ал аябай мобилдүү болуп каалаган жеринде токтотуу үчүбүз. Азыр кичине эрежеге кирип, жөн гана уна токтотуучу жайларга, аялдама жерлерде эле токтойт. Бирок ошол учурда автобустар керек. Бирок автобустардын саны эмес, тейлөө сапаты кандай болот, өзүнчө жол тилкелери берилеби, берилбейби, бул мындай чоң бир система да. Ошону тилекке каршы азыр биз сан катары автобустардын саны көбөйдү, бирок система катары коомдук транспорт өнүгүү стратегиясы толук кандуу ишке кире элек деп ойлойм. Мисалы Москва шаарында мен көп болгом. Москва шаарында мындай отдельно автобусная полоса деп бөлүп койчу да, сары жол кылыпчы. Ал жерде таксисттер гана жүрүп алчу, жөнөкөй айдоочулар ал жерге кирсе очойгон штрафтарды алчу да. Бизде деле ушундай решение башталып аткан болчу эле го. Же болбой калды ошол нерсе. Пилоттук негизде башталган, бирок мен ал жакта эч мындай так маалыматым жок болгондуктан мен сизге айта албайм. Бирок мен ошо өзүнчө коомдук транспортко жана спец транспортко берилүүчү жол тилкелеринин болушун колдойм жана ошо мобилдүүлүктү шаар мобилдүүлүгүн өнүктүрүүгө бир ыкма катары кабыл алам. Анткени коомдук транспортто тандаган адамдардын баа жагынан эмес, комфорт жана убакыт жагынан дагы приоритетте болуш керек. Ооба, жеке автоунааны колдонгондо ооба сен комфортто отурасың, бирок ошол эле учурда көп жерде эле атпайбы. Бүт технологияларды байкап көрсөк, изилдөөлөрдү байкап көрсөк, коомдук транспорт өнүккөн шаарлар дагы ылдам өнүгөт, дагы мобилдүүлүгү дагы жакшы жана дагы ыңгайлуу шаарлар катары кабыл алынат. Мисалы бүгүнкү күндө айдоочуларга, жеке айдоочулар, чеке райондогулар шаарга келгенде машинасын койгонго жер таппай калганда, азыркы күндө былтырдан баштап шаарда көчөлөр, жолдор өтө жаңыланып атат. Ошол жаңыланып аткан убакта парковкалар өтө азайып кетти да. Ошол нерсенин чечимин кандай көрөсүз? Бул атайын жасалып жаткан иш. Бул
атайын ошол жеке автоунааны аз колдонуу үчүн ишке киргизилген ыкмалар. Анткени мындай байкап көрсөк, биздин турган ушул жерде сиз үйүңүздөн келип жумушка келесиз, ошо автоунааңыз мейкиндикти элеп коет атпайбы? Ооба. Мисалы 10 квадрат метр жөн элеп 10 квадрат метр болсо дагы 8 квадрат метр жөн элеп коюп атат. Кандай пайдасы бар? Жок. Же алардын азыр чоң бир 5 жыл мурун чоң изилдөө жасалган, чоң долбоор жасалган Бишкекте эрте же кеч мындай акысыз унаа токтоочу жай болбойт. Же акча төлөп бир жака киргизесиңер, же коомдук транспортту колдоносуңар, же таксини колдоносуңар. Бул коомдук мейкиндиктер азаюуда, унаалар бир эле тилкесин токтотуу жай катары эмес, жолдор ар дайым мындай турбай, машина турбаш керек. Ал ылдам мындай айдап туруш керек да. Ошон үчүн ошо чоң шаарларда да таппайсыңар. Биз көнүп калганбыз. Каалаган жерде шаарга келсең эле нотариуска кирип чыгайын десем, же болбосо акча алмаштыруу жерге Моссоветке барганда машинаны коюп алып эле кирип акча алмаштырууга жүгүрүп кирип кетишчү го. Азыр андай нерсе жок. Сразу көрүнүп атат. Түшүндүк эми эмнеге андай болуп атканын. Бул стратегия ошол. Жеке автоунааны колдонбоо үчүн кылынган иштер. Азыркы акыркы учурда ар бир урбанист же ар бир ошол жаңы ыкмаларды колдонгон шаар жетекчи жеке автоунааны азайтууга аракет кылышат. Анткени канчалык деңгээлде жеке автоунаа көп болсо, ошончолук деңгээлде экологияга зыян көп болот. Ошол учурда тыгымдар дагы маселе болот. Бирок ошого да карабастан тыгымдар көбөйдү. Анткени биз толук кандуу ошол коомдук транспортты же шаар мобилдүүлүктү жеке автого жакшы бир альтернатива түзө албай жатабыз тейлөө жагынан. Атай, азыр эски үйлөр менен жаңы үйлөрдүн ортосунда чоң айырма болуп атат да, двор боюнча. Коро боюнча да. Коро боюнча кандай оюңуз бар? Жалпысынан эгер салыштырсак, бул ошол эпохаларды да салыштырып, доорлорду салыштырыш керек да. Эски үйлөр алар Совет учурунда курулган. Совет учурунда экономикалык система башка болчу. Ал жакта социалисттик системада жашап, базар экономикасы же жер экономикасы деген жок болчу. Азыркы учурда биз бир сотка мисалы 10 миң же 20 миң доллар болуп атса, кээде жерлерде, кээде жерлерде 100 миң доллар болуп калды. Ал эми ал жакта жер мамлекеттики болчу, курган мамлекет болчу, батирлерди берген мамлекет болчу. Бул башка бир система. Ал жакта мындай оюн мындай актор бир эле актор бар болчу. Ал эми азыркы учурда жер эген жердин ээси бар, курулуш компания бар, анан риэлторлор бар. Азыр мындай көп маркетинг деген бар, анан уруксат кагаздары деген бар. Бул мындай көптөгөн бир комплекстүү системага айланды да. Ошондуктан улам корого дагы чоң королорду курууга, жакшыртууга, жашыландырууга, ошо благоустройство жасоого бул мындай эң негизги приоритеттүү максат болбой калды. Азыркы учурда уруксат кагаздарга туура келсин, кызыл китеп алып туруп, кызыл китепте курайлы деген мындай приоритизация башка болуп калган да. Анан азыр дагы эски королор менен жаңы королорду салыштыруу дагы башка жеринен алар бактарактар мүмкүн 30 же 20 жыл мурун отургузулган. Ошондуктан алар уже чоң бактар болуп, мындай көлөккө берип, мындай бир экосистема болуп калган. Ал эми эгер архивдик документтерди карап көрсөңөр, ошол эле Асанбай 7-8 микрорайондор 70-60 жылдары ал жакта деле панель үйлөр же кирпич үйлөр, ошонун бир 2-3 метрдик кичинекей бактар, көчөттөр бар болчу. Бирок ошол учурда менин жеке пикирим боюнча агротехникалык иш-чаралар, ошол эле бактарактарга кылынган мамиле жакшыраак болчу деп ойлойм да. Анткени ал жакта адистер ошол азыркы учурда агрономду таба албайсыз, аябай өтө кыйын. Жашыл чарбаны түшүнгөн, анан жакшы көргөн адистер. Азыркы учурда мындай бар, бирок дефицит болуп калды ал кадрлар. Ошондуктан бул жакта дагы мындай убакыт керек да. Ошол эле учурда экономикалык система башка болчу, жана ошол эле азыркы курулуш компаниялары, девелопмент секторунда иштеген ишкерлер дагы аракет кылууда. Алар сөзсүз түрдө баарын эле бетондоп койду, баарын эле машинага кылып койду деген. Бар андай компаниялар. Бирок азыркы тренд, азыркы талап эл тарабынан биздин дагы бакчаларыбыз болсун, биздин дагы королорубуз, балдарыбызга бизге да ыңгайлуу болсун деген тренд болууда. Ошондуктан эгер маркетинг жагынан карап көргүлө, рекламалар карап көргүлө, двор без машин, анан благоустройство деп мындай реклама чыгып баштады. Азыркы күндө мындай ар бир карапайым калкка үңкүрдөй болсо деле үйүң болсо экен деген ой болуп калды окшойт деп ойлойм да. Ал ой дагы бар, бирок ошол ойдон арылып, талаптарды так коюп, ошол негизинде биз ошол жакшы курулуш компаниялар дагы ошол королорго да көңүл буруп баштайт деп ойлойм. Анткени канчалык ошол сатуу учурунда же сатып алуу учурунда канчалык деңгээлде короо жөнүндө сөз болсо, ошончо деңгээлде алар үчүн дагы сигнал.
Биздин клиенттер, биздин сатып алуучулар ушуга да көп көңүл бурат экен, ага деле керек экен деп, алар дагы Аракет өзүнүн жасашат, долбоорлорун да өзгөртөт. Ошого жараша долбоорлорун жасап базарга берет. Мен иштеп жүрүп кыймылсыз мүлк менен көп угуп калдым да. Курулуш компаниялар, курулуучу подрядный организациялар айтышат экен да. Ушундай состоянияда алып атышабы азыр кургула депчи. Албай койгондо анан ойлонобуз башкача кылганды депчи. Ошон үчүн бул бизге деле сигнал болуш керек деп ойлойм. Ар бир кыргызстандыкка үй алып атканда силер эгер ошол нерсеге мындай албайм, силердин дооруңар жок экен, эч кандай дерек дарак курбайт экенсиңер, короңордо эчтеке кылбайт экенсиңер десек, ошондо алар биз кылышыбыз керек экен дейт экен. Эгер бизге боло берет, мындай кичинекей эле хотя бы 30 квадрат болсун деп эле ала берсек, анда ошондойду кура беришет биз үчүн. Атай мырза, бул азыр советтик убакта курулган үйлөрдүн бирисинин коросуна кирдик. Сиз үчүн мындай көрүңүз да, мына кандай нерсе сизге сразу көзүңүзгө көрүнөт бул жерде? Эң биринчиден Ээн? ооба, Чоң. чоң. Экинчиден күн тиет. Анан байкап көрсөңөр, эгерде биз совет архитектурада, ошо совет дöwрүндө архитектура менен азыркы үйлөрдү салыштырып көрсөк, кабаттардын өзгөчө. Эски үйлөр көбүнчө 5, 6, 7, 8 эң көп болгон 9 кабат болсо, даже көп кабаттуу үйлөр болгондо деле ошо аянтчылар да көп болчу да. Ошо күн инсоляция жагынан дагы мындай тура пландалган, тура ошо генпланда тура коюлган үйлөр болчу. Ал эми азыр базар экономикада иштеп калгандан кийин пайда табыш керек. Канчалык шарт болсо ошончолук көп кабат курулуп калганда кээдеги учурлар короого күн тийбей, көлөкө болуп, кышында дагы кар эрибейт, ал жакта кечке тура элет, суук болот, анан мындай жакшы көптөгөн бактарды өсө албайт да. Мындай кээде эле мындай жакшы көргөн бактар бар. Жана күн болбосо дагы алар дагы мындай жакшы өсө албай, проблемаларга душар болот да. Минус жактары эмне деп ойлойсуз? Эски үйлөрдүнбү? Эмне билбейм, эмнегедир ошол жерде жашаган адамдар ушундай потенциалды ушул жерлердин дараметин түшүнбөйт деп ойлойм да. Анткени ушунча аянтча бар, ушул аянтчаны туура колдонуп, ошол эле өзүнүн үйлөрдүн, батирлердин бааларын дагы көбөйтсө болот. Анткени жакшы жашыландыруу, жакшы короо бул мүлктүн 20-30%га баасын көтөрөт. Бул эл аралык стандарттарга жараша. Билбейм, мүмкүн Кыргызстанда риэлтор базарында башкача, бирок жалпы дүйнө стандарттарына карап көрсөк, ошо благоустройство, ландшафт дизайн бул өтө маанилүү нерсе. Жана ошол учурда биз мындай көп айтат го, азыркы доордун балдары сыртка чыкпай калды, баары эле телефон менен, смартфон менен отурушат деп. Анткени биз аларга шарт түзүп бербей жатпайбызбы? Биздин мейкиндиктер, биздин шаарларыбыз балдар үчүн шарт түзбөйт, балдар үчүн ыңгайлуу мейкиндиктер өтө аз. Ошол эле биз бульвар эркиндиктин байкап көрсөк, бир оюнзук жери бар. Азыр эле аз жабык, азыр ошо бир компания оңдоп жатат. Ал эми жалпысынан Борбор жагыбызда байкап көрөлү, башка жаңы жерлерди байкап көрөлү, мындай оюнзук жерлери, балдар бул шаарларды жөн гана мындай бир-эки буюм эмес, бул ушул алам таануу жашаган жерден башталат. Тилекке каршы биздин таануу мейкиндиктери аябай аз болгондуктан алар виртуалдык мейкиндиктерге өтүп кетүүдө. Чындап эле мындай эксплуатация жагынан аябай көп маселе бар да. Эмне үчүн ушунча көп адам биригип өзүнүн королорун, өзүнүн ошол бактарын каралышпайт депчи. Бирок жакшы өрнөктөр да бар, бирок алар өтө аз. Андай эмесе азыр жаңы курулган үйлөрдүн коросуна барып көрөлү. Атай мырза, азыр мына жаңы курулган үйгө келдик. Мындай карай турган болсок, эчтемкеси деле жок экен да, чынын айткандачы. Архитектура жагынан, мындай курулуу боюнча эмне деп ойлойсуз? Өткөндө айтып кеткендей, ушу базар экономикасында пайданы максималдуу кылыш үчүн ушундай нерселерге да мындай курулуп жатат да. Бирок менин жеке пикирим боюнча бул туура эмес, анткени бул жакта дагы ушул жерде жашаган адамдар үчүн дагы жашыландыруу, бул жакта үй-бүлөлөр үчүн дагы оюнзук жерлер да болушу мүмкүн. Болушу керек. Бирок анын азыркы учурда дагы кудайга ошол системалар да киргизилип, максимум бир ошо жер тилкенин 50% коомдук мейкиндиктерге берилиш керек. Анткени ал нерсе болбосо, анда чындап эле мындай бизде өтө ыңгайсыз шарттар түзүлөт. Анан бул мындай көрүнүш дагы болду, бирок долбоорлоодо өзүмдүн кесиптеримди сунуштурмакмын, девелопменттерге, заказчиктерге сунуштурмакмын. Сөзсүз түрдө жөн гана имарат үчүн эмес, анын дагы жанындагы мейкиндиктерге да көңүл буруп,
канчалык ошол жактагы мейкиндик жакшы сапаттуу болсо ошончолук деңгээлде дагы сатууларга дагы жакшы бир өбөлгө болушу мүмкүн. Мисалы азыркы күндө сатып алуучулар келгенде ай бунун эчимкеси жок экен, мен бул жерден албайм деп эле кетип калышат да. Ошонун ичинде эгерде ушундай эле домдун жанында двору бар болсо, ага $100 көп болсо деле кымбатыраак болсо алышат. Бул жерде мындай башкалар менен салыштырсак көп эле жок албайм деп кетип калышат. Бирок мындай дагы нерсе бар. Сценарий, жашоо сценарийлер бар да. Мүмкүн бул үйлөрдү экспаттар же балдары жок болгон, же мындай бойдок жарандары салышы мүмкүн. Мага оюндук жер кереги жок, мага жашоондор кереги жок деген. Бирок биздин негизги максатыбыз азыркы демографияны карап көрсөк дагы, жалпы шаардын экосистемасына карап көрсөк дагы, жашыл аянтчылардын бар болушу биз үчүн өтө стратегиялык мааниге. Ошондуктан девелопментке дагы, жеке секторго дагы, мамлекеттик ишканаларга да айтып кетчү нерсем, биз ошол туруктуу өнүгүү үчүн жана мурас калтыруу, жашыл шаар катары мурас калтырабыз десек, биз ошол жашыл аянтчылардын көбөйүүсүнө себепкер болуш керекпиз деп ойлойм. Сизге бир акыркы суроо да. Мурун Бишкек шаары бул эң жашыл шаар деп айтылчу да. Азыркы учурда Бишкек шаары жашыл шаар болбой калдыбы деп ойлойсузбу? Жашыл шаар статусунан ажырады деп ойлойм, бирок кайра ошол статуска ээ болууга жакшы бир дарамети бар. Бирок бул бизге көз кагаранды. Биз кандай жаран болобуз, биз кандай нерселерди талап кылабыз, биз эмнеге көңүл бурабыз. Ошондуктан биз оңолсок заман оңолот. Биз канчалык деңгээлде өзүбүздү оңдосок, бийлибизди оңдосок, канчалык деңгээлде ушул нерсеге көңүл бурсак, ошого жараша дагы трендтер өзгөрсө, биз дагы ошол жашыл шаарга дагы жете алабыз. Ошол статусту кайтара алабыз деген ойдомун. Чоң рахмат. Биздин каналдын катталуучуларына чоң рахмат. Эгер биздин маекти акырына чейин көргөн болсоңуздар, оюңуздарды, пикириңиздерди комментарийга жазып кетиңиздер жана биздин видеолорду көрүңүздөр, биздин каналга катталыңыздар.